Саламатсыздарбы? Нурас ТВ каналында жаңылыктар топтому 40 сааттардагы жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Бүгүнкү чыгарылыштан кыскача. Атамбаевдин тарапташтары жаңы лидерди чакырган митинг өткөрөт. Зарылбек Рысалиевди калыбына келтирүү борборуна которушат. Номер 39 мектепке балдар жасалма документ менен кабыл алынган. Алдыда ушул жана башка жаңылыктар туурасында кененирээк маалымат. Биздин каналга подписация болуп, видео лайк басып, жаңылыктар менен өз убагында кабардар болуп туруңуздар. Бишкектин Сверлов райондук прокуратурасы номер 38 мектеп гимназиясына балдар жасалма документ аркылуу кабыл алгандыгын аныктады. Бул тууралуу башкы прокуратурадан билдиришти. Маалыматка караганда, муниципалдык аймактык башкармалыктын кызматкерлери 2019 жылдын февраль айынан майга чейинки аралыкта ата-энелерге жашаган жери боюнча 14 справканы мыйзамсыз негизде берген. Жарандар ал кагаз менен электрондук каттуу аркылуу балдарын номер 38 мектеп гимназиясына киргизүүгө аракет жасашкан. Мисалы, үстүбүздөгү жылдын 12 февралында мектеп МА аттуу баланын документтерин кабыл алган. Анын ичинде жашаган жери тууралуу справка дагы болгон. Анда туңгушта жашаган бала Аламүдүн бир кичи районунун тургуну катары көрсөтүлгөн. Демек, анын 38 мектепке кирүүгө укугу жок эле деп айтылат билдирүүдө. Прокуратуранын маалыматына караганда, райондук администрациянын өкүлдөрү муниципалдык аймактык башкармалыктан бош бланк алып, мыйзамсыз негизде толтуруу менен ата-энелерге беришкен. Факт кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестерине каттуу алынып, сотко чейинки териштирүү иштери жүрүүдө. Бишкек шаардык борбордук мечитинде Кыргызстан мусулмандарынын азирети муфтии Максатбек Ажы Токтомушовдун катышуусунда 2019 жылы ажыларды коштоп баруучу ажы башчылардын жыйыны болду. Ага Кыргызстандын бардык аймактарынан келген 109 ажы башчы катышты. Бул тууралуу муфтияттан кабарлашты. Ажы башчыларга ажы башчылык милдетинин лицензиясын тапшыруудан мурда азирети муфтий алгач Мина, Арафат туулусунда жана Муздалифа өрүүнүндө аткарыла турган амалдар, бийик кабааны таваф кылып, айлануу эрежелери тууралуу баяндама жасап, ар бир ажы башчы өзүнө бөлүнгөн 49 ажыга жооптуу экендигин белгилеп, аларга ажылыкка чейин эле коопсуздук, ажылык амалдары жана Сауд Араб падышачылыгынын мыйзамдарын, ал жакта жүрүүнүн эрежелери боюнча түшүндүрүү керектиги эскертилди. Ажылык оңой олтоң сапар эмес. 30 күн ичинде өмүрүндө биринчи жолу ажылык сапарга барып жаткан зыяратчыларга ар кандай учурлар, кыйынчылыктар болот, ооруп калат. Алардын көңүлүн оорутпай, бардыгына чыдап, ак ниетиңизден кызмат кылыңыздар. Сиздер болочок ажыларга баргандан келгенге чейин өмүрүнө, коопсуздугуна, саламаттыгына жооптуу болосуңар. Андыктан алардын ден соолугун карап, эң башкысы ажылык амалдарын аткарууда бири-бириңиздерге жардам бериңиздер, деди Азирети муфтий. Ошондой эле Азирети муфтий ажы башчыларды штабка баш ийип, алардын тапшырмаларын өз убагында аткарууну милдеттендирди. Эскерте кетсек, быйылкы жылы ажылык амалдарын аткарууга Сауд Араб падышачылыгы Кыргызстанга 5510 квота бөлгөн. Ушул жылдын 16 июлунан тарта ажылардын алгачкы тобу Ыйык Мекке шаарына сапар алмакчы. Жогорку кеңештин депутаты Зарылбек Рысалиевдин ден соолук абалы орточо оор бойдон калууда. Буга байланыштуу медиктер бүгүн консилиум өткөрүштү. Анда алар аны Таш Төбө айылындагы курортология жана калыбына келтирүү Кыргыз илимий изилдөө институтуна которуу тууралуу чечим кабыл алышкан. Бул тууралуу Вести сайтына президент жана өкмөттүн иш башкармалыгынын клиникалык ооруканасынын дарылоо иштери боюнча башкы врачынын орун басары Александра Алексюк кабарлады. Азыркы учурда ал биздин ооруканада, деп айтты ал. Врачтар аны калыбына келтирүү борборунда дарылануусун улантууну сунушташты. Ал жерде канча убакыт дарыланат, азырынча белгисиз, деп билдирди. Эсиңиздерге салсак, мурдараак Александра Яковлевна Вести сайтына жакында депутатты үйүнө чыгарышы мүмкүн экендигин кабарлаган. Зарылбек Рысалиев Крим Түбөл Азиз Батукаевдин мыйзамсыз бошотулушу жөнүндө иш боюнча Ички иштер министрлигине суракка чакырылгандан кийин ооруканага жаткырылган. Конституциялык палатага жаңы төрага жана анын орун басары дайындалды. Бул тууралуу аталган мекеменин маалымат кызматы кабарлады. Буга мурдагы жетекчинин мөөнөтү аяктагандыгы себеп болгон. 1-июлдан тарта кызматка киришкен жаңы жетекчиликтин курамы: төрага Карыбек Дүйшеев, орун басары Эмиль Өскөнбаев, буга чейин Кубанбек Кыргызбаев болчу. Катчы судья Мээргүл Бобукеева өз ордунда калды. Эске салсак, Конституциялык палатанын жетекчилиги 3 жылга шайланат. Буга чейин төрага Эркинбек Мамуров 2016
жылдын 1-июлунан ушул жылдын 30-июнуна чейин иштеди. Карабаев аталган палатага судья болуп 2019 жылдын 20-июнунда гана дайындалган. Баса ал 2013-2014 жылдары Жогорку Кеңештин ошол кездеги төрагасы депутат Асылбек Жээнбековдон кеңешчиси болгон. Элмира Сатыбалды кызы Токмок шаарынын тургуну, жогорку билимдүү, эл агартуунун отличниги, 28 жыл билим берүү тармагында эмгектенген. Өзүнүн туаса касиетин илим аркылуу изилдеп чыгып, көзгө көрүнбөгөн улуу күчтөр менен күрөшүп, жашоодогу ак жана кара күчтөрдүн бар экенине ынанып келет. Андан сырткары Элмира айым Кыргызстандагы ыйык мазарлар көп экендигин айтып, кыргыз элинин жеринин касиети өзгөчө экендигин баса белгиледи. Туаса касиети бар Элмира айымга Назара News KG кабарчысы Нуриза Молдошова бир нече саясатчыларды келечекте кандай абал күтүп турат деген сурообузга жооп алып кайткан. Алгач суроону мурдагы президентибиз Алмазбек Атамбаевден баштадык. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин жан дүйнөсү ооруп турат. Коркуу сезими күч алды. Жолу ачык эмес. Эки достун ортосунда ырк кетти. Атамбаевдин акылсыздыгы ого бетер күчөп, ал элди эмес өзүн ойлоп жатат. Атамбаев камалабы? Камалат. Ал өзүн өзү камакка түртүп жатат. Бирок азыр эмес. Бийлик аны камаганга такыр шашпашы керек. Эмнеге? Атамбаевдин оюнда эки нерсе бар: жакшы жана жаман. Жакшысы тарыхта калгысы келип жатат. Жаманы эгерде Атамбаевди күч менен барып камакка ала турган болсо, ызычуу кылып ок чыгарамын деп даяр турат. Эгерде Атамбаевди атайлап топ барып камакка ала турган болсо, ал өзүн өзү атып салышы мүмкүн. Атамбаев эгерде өзүмдү өзүм атып салам, тарыхта атым унутулбай кала берет деген ой менен жашап келе жатат. Бирок Атамбаев өзүнө келиши керек. Ою чаржайт, коркуу сезими күч алды. Атамбаев ар кандай чуу чыгара турган болсо, карапайым калктын ортосунда кайрадан 2010 жылдагыдай келишпестик чыгат. Бул көрүнүш өзүнө жакшылык алып келбейт. Укум тукуму менен каргышка калат деп билдирди. Бул тууралуу Баткен прокурорунун өлүмү боюнча айыпталуучу Мелис Калыков 1-июлдагы соттук териштирүү учурунда билдирип, муну жакшы иликтебеген тергөөнүн кемчилиги катары баалады. Мушташ болгон, кан жарым метрдей жерге чейин агып, тамчылаган. Прокурордун денесинде 5 бут кийимдин изи турат. Ал сүрөттө дагы көрүнүп турат. Муну тергөөчү дагы эске алгысы жок. Дастаркондо отургандан кийин айрымдар мергенчиликке чыгып кеткенде, мамлекеттик каттоонун башчысы келген. Окуя болгон жерде дагы 2 машиненин изи турат. Алар кимдики? Кандай болгон машинелер? Тергөө муну тактаган жок. Прокурорлор муну эсине алып коюшса болот. Калыков мергенчиликке чыгышкан учурда Мамажакыпов менен Байбосуновдун ортосунда чыр чыгып, урушуп кетишкенин дагы эскерди. Бирок Кожоназаров Мамажакыпов менен Байбосуновдун ортосунда чыр чыкканын четке какты. Ал ошондой эле 17 ноябрь күнү чөнтөк телефонунан чалган адамдар тууралуу маалыматты дагы айтпай тургандыгын билдирди. Калыков Баткенде прокуратура кызматкерлери үчүн курулуп жаткан үйдүн курулушун жүргүзүүнү Кожоназаров өзүнүн тааныштарына берүүнү айткандыгын дагы билдирди. Кожоназаров муну дагы четке какты. 17-июнда болгон акыркы жарыянда Баткен облустук прокурорунун мурдагы орун басары Арсланбек Байбосунов менен Баткен районунун мурунку прокурору Мирлан Калыбеков күбө катары көрсөтмө беришкен. Алар Анарбай Мамажакыпов өлөрдөн бир аз убакыт мурда аны менен тоого мергенчиликке чогуу чыгышкан. Баткен облусунун прокурору 43 жаштагы Анарбай Мамажакыповдон киши колдоо болгон сөөгү 18 ноябрда Баткендеги тоо арасынан табылган. Окуя боюнча кылмыш жаза кодексинин киши өлтүрүү беренеси менен иш козголгон. Кылмышка шектүү катары Баткен облустук капитал курулуш башкармалыгынын башчысы Мелис Калыков кармалган. Учурда ал Ош шаарындагы тергөө абагында. Жер үйдөгү алтын чайкоочу фабриканын курулушу 45% аяктады. Бул тууралуу журналисттерге Альянс алтын ген иштетүүчү компаниянын башкы директору Михаил Шубин билдирди. Алтын алуучу фабриканы 2019 жылдын декабрь айында ишке киргизүү күтүлүүдө. Генди казып алуу үстүбүздөгү жылдын октябрь айында башталмакчы. Ген иштетүүчү жер үйдүн алгачкы алтынын ушул жылдын декабрь айында алууну пландап жатат. Бүгүнкү күндө алтын алуучу фабриканын курулушу жалпы көлөмдүн 45% аяктады. Компания фабриканы толук өндүрүштүк кубаттуулукта ишке киргизүүгө ниеттенүүдө. 1,3 миң тонна генден жылына 4-5 тонна алтын алууга ниеттенүүдө. Компания жер үйдүн Дорой куймасы түрүндө алгачкы алтынын алгандан кийин Кыргыз Республикасында алтынды афинаждоону пландап жатат. Ошол эле маалда афинаждалган баалуу металлды Кыргыз Республикасынын өкмөтү менен Улуттук банкынын сатып алуу укугуна артыкчылык берүүгө милдеттенмекчи. Фабриканы
Казакстандын компаниясы куруп жатат. Аны менен жер үйдүн кен иштетүүчү Альянс Алтын жоопкерчилиги чектелген коому 2018-жылы алтын алуучу фабриканын жана калдык сактоочу жайдын курулушу үчүн EPS контракт түзгөн. Биз аткарылып жаткан иштердин сапатына катуу көзөмөл жүргүзүп, ал тургай күнү-түнү видео байкоого алып жатабыз. Жер үй кенендеги бардык иштер Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын жана дүйнөлүк стандарттарды бекем сактоо, анын ичинде экологиялык техникалык коопсуздукту сактоо менен жүргүзүлүүдө деп айтты Шубин журналисттерге. Калдык сактоочу жайдын курулушуна келе турган болсок, жер үй кенендеги жана бүткүл аймактагы өзгөчө жана мыкты экологиялык коопсуздукту камсыз кыла турган алдыңкы технологиялар колдонулууда. Калдык сактоочу жай алтын алуучу фабрикага жайгашкан Айлампа Капчыгайдын аймагына курулууда. Айлампа табигый барьер тосмо боло турган обочолонгон аймак. Ал тургай 9 балдык жер титирөөдөгү калдык сактоочу жайга эч кандай коркунуч алып келбейт. Анткени бул кургак коопсуз породанын склады болуп саналат. Биз жабдуулар менен материалдардан эч кандай үнөмдөбөйбүз. Биз үчүн кымбат болсо мейли, эң сапаттуусун пайдалануу маанилүү. Бизге арзан сатып алуу тууралуу сунуш түшкөн, бирок экология менен өндүрүштүн коопсуздугунда үнөмдөбөйбүз деп айтты Альянс Алтын компаниясынын башкы технологу Нурлан Мамурбаев. Маалым кат, жер үй алтын кенинин чоңдугу боюнча Кыргызстандагы экинчи кен. Алдын ала маалыматтарга караганда, жер үйдүн ресурсу 11 миллион тонна кен жана тоннасы орточо 6,5 грамм алтын курамы бар. 74 тонна алтынды түзөт, же болбосо бул 3 миллион унцияга барабар. Кен Талас областында Талас шаарынан 60 чакырым аралыкта 3000ден 3600 метрге чейинки бийиктикте жайгашкан. Кенден 22 чакырым жерде Талас суу самыр магистралдык унаа жолу өтөт. 160 чакырымдык жерде темир жол станциясы дагы бар. Экс-президент Роза Отунбаева мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин кол тийбестигинин алынышы тууралуу билдирүү таратты. Отунбаева бул процессти 2016-жылдын ноябрь айындагы Жогорку Кеңештин Атамекен фракциясынын лидери Өмүрбек Чекибаевдин президент Алмазбек Атамбаевга импичмент жарыялоо боюнча демилгесинин логикалык уландысы катары сыпаттады. Ал ошол эле жылы депутат Канатбек Исаев дагы Атамбаевга кескин сын айтып чыккандыгын эстеп, натыйжада экөө Атамбаевдин саясий куугунтугуна алынгандыгын белгилейт. Роза Отунбаева өз билдирүүсүндө Жогорку Кеңештин ар бир чакырылышы ар кандай сын пикирлерге кабылганын эске салып, азыркы шартта парламентте Алмазбек Атамбаев атайлап каралууга алгандыгын кошумчалайт. Отунбаева депутаттык комиссиянын Атамбаев саясий куугунтукка алды деген айыптоосунан башкы прокуратура негиз таппай койгондугу өкүнүчтүү экендигин, чынында Атамбаевдин тушунда анын атаандаштарына каршы иштер токулгандыгын билдирген. Отунбаева Атамбаев саясий атаандаштарын өз куугунтукка алган жол менен басып өтүшүн каалабай тургандыгын, ага коюлган айыптар боюнча тергөө бейтарап жана калыс жүрүшү керектигин айтууда. Алмазбек Атамбаев коомчулукта конфронтацияны, радикализмди, келишпестиктерди жарата турган бөлүп жаруучу түшүнүктөрдү таратуу чеберчилигин эң жакшы билет. Ушул эле күндөрү Атамбаев укуктук аракеттерге каршы иштерге даярдык катары баалоого боло тургандыгын бир нече нерселерди айтып жиберди. Азыркы бийликти Бакиевдики деп атоо менен ал бир гана нерсени, аймак аралык кастыкты козутууну, өлкөнү өз жана өзгө деп бөлүүнү көздөп жатат. Аялдардан, аксакалдардан жана жаштардан өзүнө тирүү коргон жасап, өзүнө карата ыкчам тергөө аракеттерине курал менен каршылык көрсөтөөрүн билдирүүдө. Ал муну оппозициялык ишмердүүлүк жана жеке эрдик катары сүрөттөп жатат. Бирок ал өзүнүн саясий чабалдыгын жана адамдык алсыздыгын көрсөтүүдө деп билдирди Отунбаева. Экс-президент буга улай Атамбаевди укуктук талаада күрөшүүгө чакырат. Ушул эле тергөөчүлөр, прокурорлор жана соттор менен өзү куугунтукка алган атаандаштарына митинг өткөрбөй, өзүнүн актыгын сотто далилдөөгө ал өзү чакырып келген эмес беле. Саясий буйрук менен камакка алына тургандыгын билип туруп, өзүнүн атынын актыгы үчүн күрөшүү үчүн Өмүрбек Чекибаев Кыргызстанга келбеди беле. Аз күн мурдараак Армениянын президенти Роберто Кочарян 3-чү жолу камакка алынып, бирок күнөөсүн мойнуна албагандыгына карабай, соттун чечими чыккандан кийин тергөөгө өз ыктыяры менен келди. Ал муну атаандаштары менен тарапташтарын кагыштырууну жана араң жеткен туруктуулукту бузуп алууну каалабай тургандыгы менен түшүндүрдү. Мына саясий лидерлердин жоопкерчилиги жана инсандык духунун бекемдиги. Алмазбек Атамбаев ушул саясатчыларды үлгү тутуп, өзүндөгү коомдо болгон сый мамилени ойготсо болмок. Ошондо коом да ага карата кылмышын жарандык көзөмөлгө алмак деп билдирди Отунбаева. Парламентте 27-июнда мурдагы президент Атамбаевди кол тийбестик укуктарынан ажыратты. Атамбаев муну демократияга балта чабуу
тартуу катары баалап, тарапташтары митинг уюштурса чогуу чыга тургандыгын билдирген. Ал 22-июнда Кой Таш айылындагы үйүндө тарапташтары менен жолугушкан учурда сүйлөп жатып, сотко дагы барбай тургандыгын, керек болсо курал менен коргоноорун жарыялаган. 3-июлда Бишкектеги Медиа форум имаратынын алдында эски элитага каршы тынчтык митинги өтөт. Бул тууралуу мурдагы президент Алмазбек Атамбаев 30-июнда өзүнүн Кой Таштагы үйүнүн алдында топтолуп турган тарапкерлердин алдына чыккан учурда билдирип, митингге өзү дагы катыша тургандыгын айтты. Атамбаевдин тарапкерлери интернетке келе жаткан шаршемби күнү соке болбой калды деп аталган акция өтөрү тууралуу маалымат таратып жатышат. Анда митингге эски элита келип, жаңы элдик лидерлер келсин деген чакырык ташталары жазылган. 27-июнда Жогорку Кеңеш Атамбаевдин экс-президент макамын алып, кол тийбестиктен ажыраткан. Бул чечим укук коргоо органдарына аны кылмыш жообуна тартууга мүмкүнчүлүк берет. Мурдагы президенттин тарапкерлери 22-июндан бери Кой Таш айылындагы анын үйүндө элдик штаб ачып чогулуп турушат. Бийлик Атамбаев жана анын тарапкерлеринин митинг тууралуу маалыматына расмий комментарий бере элек. Президент Сооронбай Жээнбеков Атамбаевдин кол тийбестиги алынгандан бери эл алдында биринчи жолу 30-июнда Суу Самырда Кожомкул Балбандын 130 жылдыгына арналган иш-чарада сөз сүйлөп, калкты ынтымакка чакырды. Борбор калаада эки балага кол көтөрүп, биринин кулагынан тарсылдаганы жарып салган киши кармалды. Бул тууралуу Спутник Кыргызстан агенттигине Бишкек шаардык ички иштер бөлүмүнүн маалымат кызматынын өкүлү Улана Жумаков билдирди. Эске салсак, буга чейин Спутник Кыргызстан агенттиги милиция кызматкерлеринин шалаакылык ишине нааразы болгон Гүлзат Жумабекованын арызын жарыялаган. 20-июнда Жалгичи районунда үйдүн коргоосунан анын 10 жана 8 жаштагы уулдарын 24 жаштагы киши сабап салган. Ооруканага жаткырылып, дарыгерлер кулагынын тарсылдагы жарылып кеткендигине диагноз коюшкан. Жумабекованын айтымында, окуя 20-июнда катталгандыгы менен милиция убагында бул ишке көңүл кош мамиле жасап койгон. Тергөөчү аткаминердин баласы делген шектүүнү көрсөтмө бергенге чакырбай, ага жеңил жаза берүүгө аракет кылган. Тагыраагы Жоруктар кодексинин 65-беренеси боюнча гана иш козголгон. Бишкек шаардык ички иштер бөлүмүнүн маалымат кызматынын өкүлү Улана Жумаков балдарды урган адамга башка берене боюнча иш козголуп, ал 10 күнгө камалгандыгын белгиледи. Буга чейин ага Жоруктар кодексинин 65-беренеси боюнча иш козголсо, эми ал кайра квалификацияланып, шектүү жаза кодексинин 266-беренеси боюнча кылмыш иши козголду. 29-июнда кылмышка шектүү деген 25 жаштагы адам колго түшүрүлгөн. Кечээ 30-июнда Ленин райондук соду тарабынан ал 10 күнгө номер 1-тергөө абагына кармалды деп билдирди Жумаков. Ал эми уруп сабалган балдар учурда Бишкек шаардык тез жардам балдар клиникалык ооруканасында.